Сирияда согушкерлерден качып талаага 4 айлык ымыркайын көмүп келген казакстандык Айгерим аттуу келин башынан өткөн азаптуу күндөр тууралуу баяндап бергенин Спутник Казакстан жазды. Өз мекенине Жусан гуманитардык операциясынын жардамы менен кайткан аял Сирияга 2013-жылы 19 жашында университеттеги окуусун таштап салып кеткенин айтат. Менин кетеримди ата-энем билген эмес. Алгач бизди Туркиянын Газиантеп шаарына алып барышты. Эртеси күнү чек арадан мыйзамсыз өтүп Сирияга жеттик. Араб улутундагы кишилер тосуп алып, аял эркек кылып 2 топко бөлүп кетишти. Дагы бир күндөн кийин мени казак жамаатына алып барып, өзүбүздүн улуттагы кишиге күйөөгө беришти, деди келин. Арадан 2 жыл өтүп, Айгерим бир уул төрөп, экинчиси боюна бүткөндө күйөөсү өлүп калган. Экинчи баласы төрөлөрү менен аны азербайжандык кишиге никеге тургузушкан. Анысы 4 айдан соң согушта окко учкан. Үчүнчү күйөөм араб болду. Андан боюма бүткөн баланы эч бир медициналык жардам жок эле үйдөн төрөдүм. Өзүм стрессте жүргөндүктөн балам алсыз болуп калды. Ошол кезде күйөөмө бизди качырып деп сурансам, өлүм жазасынан коркуп макул болбой койду, дейт Айгерим. Күндөрдүн биринде Сириядан качырып чыгаруу боюнча кызмат көрсөткөндөр бар экенин, бирок аларга $12,000 төлөө керектигин угат. Мындай акчасы жок Айгерим эч даярдыгы жок эле январь айында балдарын алып качып жөнөйт. Күн сайын жарылуу, атышуу, айланада жарылып жаткан адамдардын денесинин бөлүктөрү жатат. 3 балам менен 30 сааттай жол жүрдүк. Жылуу кийим, тамак аш, суу деген жок. Жолдо 4 айлык уулум чарчап калды. Анын сөөгүн өз колум менен талаага жашырдым деп баяндайт келин. Бир канча убакыттан кийин ал 2 уулу менен Макар деп аталган күрттөрдүн лагерине жетет. Ал жактан экинчи баласы жыгылып кетип майып болуп калган. Качан гана лагерде баш калкалаганына 5 ай болгондо Жусан операциясына илинип мекенине кайтарылган. Учурда келин башынан өткөн азаптуу күндөрдү эстегиси келбейт, эч кимге андай нерсени каалабайт. Андыктан жаштарды ар кимдин сөзүнө кирип, диний экстремисттик агымдарга кошулуп кетүүдөн сак болууга үндөп келет. Жусан операциясы жөнүндө 2019-жылдын башынан бери Казакстан Сирияга барып калган. 2019-жылдын башынан бери Казакстан Сирияга барып калып калган аялдар менен балдарды кайтарып келүү үчүн Жусан операциясын ишке ашырып келет. 3 жолу ийгиликтүү өткөн Жусан гуманитардык операциясынын жыйынтыгы менен Сириядан 600 казакстандык мекенине келген. Анын 30-у эркек, 137-си аял жана 406-сы балдар. Биздин каналга жазылып, акыркы жана маанилүү жаңылыктар менен камсыз болуңуздар.